Борекер жана меримдүү Аллахтын аты менен сөзүмдү баштаймын. Аллахка чексиз мактоолор болсун. Адам затыны башка жаратылыштардан өзгөчө жараткан жана жашоосунда дагы өзгөчө жашоо маданиятыны берген. Ал эми адам затынын жашоосунда жол башчы кылып, элчи кылып, эң негизги жашоодо үлгү катарында биздин жол башчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын рахматы жана салам болсун. Андан кийин урматтуу момун мусулмандар, кадырлуу улуу журтум, сиздер менен бүгүн Кудайым буйрса иншаллах өтө улуу бир маселе жөнүндө сиздер менен сөз кылабыз. Ал адам затынын жашоосундагы кийим кийүү маданияты. Адам затыны жараткандан баштап Аллах субханаху ва тааля Адам алейхиссаламды жаратып, о энебизди жараткандан адам затынын жашоосунун эң башаты, аларды бейиште жаратып, бейиштеги эң кооз жашоо менен жашоодо белек кылып, ал жердеги бейиштин сулуулуктары менен сулууланып жашагандан учуру жетип, дегеле бул дүйнө сыноо дүйнөсү болгондугуна байланыштуу ошол жерден дагы адам менен о энебизге азгырыктар жасалып, ал эми бейиштен чыгарылгандан кийин ошол бейиштен чыгарылганда бейиштик кийимдерини чечтирип, анан бул дүйнөлүк кийимдерге өтүү, анан ушул дүйнөдө кандай кийим кийүү же кандай кийим маданияты менен жашоодо Аллах субханаху ва тааля бул дүйнөдө ушул адам баласына кийим кийүү үчүн дагы башка жаратылыштарды бизге кызматка жараткандыгыны өзү Кур'анда жана пайгамбарыбыздын хадистеринде ачык жар салат. Эми карап көрсөңүз, чындыгында адам баласыны бул дүйнөгө Аллах сыноого жараткан биринчиден, экинчиден адам баласыны ушул дүйнөдө кандай жашоо өтүшүлүк, кандай жашоо өтүү максатында ушунун жолун көрсөтүү үчүн пайгамбарларды тандап, өзү тарабынан элчилерди жөнөтүп, ал элчилер адам баласына жашоодун маанисини, жашоодун маңызыны, жашоодун максатыны, жашоодо кандай жашап өтүү эрежесини, анан адамдар менен жашаганда коомчулуктун ичинде кандай, ал эми ошол коомчулуктун ичинде бул адамдан баштап туруп жаралгандан кийин адам баласы көбөйө отуруп улут улуттарга бөлүнгөндүгүнү Аллах Кур'анда ачык жар салат. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ал жерде Аллах субханаху ва тааля жалпы адам затына кайрылуу жасайт дагы: о адамдар, биз силерди бир эркектен жана бир аялдан жараттык. Жана силерди урууларга жана улут улуттарга бөлдүк. Бири-бириңерди таануу үчүн дегенден сөздү баштасак туура деп көрдүк. Мына адам заты көбөйгөн сайын Аллахтын мыйзамынын негизинде жаратуучулугунда эч кандай теңи жок жана анын улуулугуна таянган, анын жаратуучулугунун астында жаралган адам баласыны Аллах субханаху ва тааля бул дүйнөнүн чыныгы жашоосун көрсөтүү үчүн, чыныгы жашоосунда адам баласы улуу адамдардын, улуу инсандардын айтканындай адам болуп жашоо үчүн мына пайгамбарларды жиберип, ошол эле учурда адам баласыны бири-бирин таануу үчүн экинчи бир тарап биринчи тарапты өзүнүн үрп адатына жараша, анын салт санасына жараша, өзүнүн жашоо маданиятына жараша сыйлап, андан ары ушундай бир туугандыкты жар салып, ушундай кошуначылыктын акысыны берип, бири-бирине сый урмат менен жашоо үчүн Аллах ушундай улут улуттарга бөлүп жана урууларга бөлдү. Ошол бөлүнгөн тарап өзүнүн жашоосунда бул жер аламында жаралгандан кийин жер аламында жерлерди жердеп,
Мисалы үчүн мына Кыргызстан мамлекети ушундай бир улуу ала тоодун ар жагында, батышында жана чыгышында, түндүгүндө, түштүгүндө жайгашкан. Ошол эле учурда араб мамлекеттерине ушул Меккенин атырабында, ошол эле Африканы мына чөлдөрдө ушинтип жерлерде жайгаштырып, ошол жерлердин географиялык баягы жайгашуусу боюнча алардын өздөрүнүн дастур деп коет. Алардын өздөрүнүн жашоосундагы салт саналарды иштеп чыгууда алардын ичинде ушундай акылмандарды, данышмандарды, ошол элдин өзгөчөлөрүнү коюп, анан ошол өзгөчөлөр акылмандары жолдоп кетүү үчүн пайгамбарларды жиберип, алардын кабарларын жеткирип, ошол жердин жайгашканына, ал ысык жер, ал тоолуу жер, ал деген дагы башка бир мына аба мейкиндигиндеги өзгөчөлүктөрдө жаралган адам затыны ушул кийим кийүүсүндө дагы, жүрүм турумунда дагы, ушул жеп ичкен тамак ашында дагы тандоосун берген. Алар ошол тандоосуну жерге жараша, аба ырайына жараша, климатына жараша, ошол географиялык жердин жайгашканына жараша алар өздөрүнүн тандоосу менен мына замандар, кылымдарды карытып адам баласы жашап келатат. Эми ушундай жашоого келген адам баласыны бир максатта жараткан зат Аллах субханаху ва тааля аларды кийим менен сыйлагандыгына, алардын жашоосуга келгендигинин өзгөчөлүгү башка жаратылыштан чындыгында буларды өзгөчө кылып койгондугу, үстүнөн кийимди кийип бир сулуулукка бөлөнүп жашоосуну дагы өзгөчө чындыгында адам баласынын жашоосундагы бир өзгөчөлүктөрдү берген. Аларды Кур'анда Аллах субханаху ва тааля мындай деп баяндайт: Астагфиру биллахи минаш шайтанир раджим. Я бани Адама кад анзална алейкум либасан ювари сауатикум ва риша. О адам баласы, биз силерге бул дүйнөдө кийим жараттык. Караңыздар да, калган жаратылыштардын ичинде ушул биз материал жасап, андан өзүбүзгө жарашыктуу кийимдерди жасап, ошол уяттуу жерлерибизди жабышлык үчүн жана ошол эле учурда сулууланып жашашлык үчүн Аллах бизге ушул кийим жараткандыгыны өзү ачык жар салып атат. Мына ушунун негизинде анан жерлерге жанагы айтылгандай эле биз тандоого келгенде пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам биздин ислам дининде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам дининде кандай кийинүүдүн адебине, кандай жүрүүдүн адебине, ошол кийимди кандай колдонуудун адебине, ошол коомчулуктун арасында жашап атканда алардын бири катарында бир өзгөчөлүктө болсо дагы, бирок адамдардын катарында бирөө болуп жашоосуну ушундай ачыктагандыгы, жана Аллах субханаху ва тааля бизге кийим жараткандыгыны биринчиден ошол сулуулугуңарды көрсөтүү үчүн жана Аллах берген сулуулукту жар салуу үчүн. Ошол эле учурда силердин уяттуу жерлериңерди жабып, жашырып, башка мындай жат адамдардан, жат чөйрөдөн сактануу үчүн, ал эми климаттык жашоодо болсо ошол кийимдерди жараткандыгыны ысыктан сактануу үчүн, көлөкөлөп, ал эми сууктан сактануу үчүн аларды дагы кийимдерди өзгөчө материалдардын дагы өзгөчөлүгү менен бизге жаратып берген нерсени бүгүн колдонууда биз эмне мамиле кылып атабыз? Мына ушулар жөнүндө биз кичине сөз кылмакчыбыз. Урматтуу момун мусулмандар, биз ислам жашоосунда ошол исламды Аллах субханаху ва тааля аманат кылып жиберген пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эгерде биз алдыда, жашообуздун алдында муаллим катарында, ошол эле учурда жашоо эрежесин кандай өткөрүү боюнча биз аны алдыбызда аны бир үлгү тута турган болсок, сөзсүз биз адашпайбыз. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чакырыгы же ал кишинин ушул үлгүлүүлүгүнү тутууда ал жерлерге бөлүнбөйт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жиберилгендиги, адам баласына пайгамбар катарында жиберилгендиги ал бир гана арабтарга же бир чөлкөмгө эмес. Аллах субханаху ва тааля Кур'анда жана өзүнүн сөздөрүндө ачык жарыялаган, бир канча жерлерде ачык жарыялаган пайгамбарыбыздын бүткүл адам затына барып пайгамбар болуп жөнөтүлгөндүгү. Ошол эле учурда адам затына
ушул мээрим пайгамбар болуп жөнөтүлгөндүгүнө, ошол эле учурда адам баласына бир үлгү катарында жашоосунда дагы, мамилесинде дагы, коомчулуктун арасында дагы, үйдө ата болгондугунда дагы, соодагерликте соодагер экендигинде дагы, риясат деп коет, бир башчылыкка келгенде башчылыктын жолунда дагы ушулардын баардыгында өзүнүн эрежесини жана анын адеп аклагын, адебини көрсөтүп бизде жол башыбызда чындыгында үлгү болуп турат. Анда мына ушулардан баштап бүгүнкү биздин чөлкөмдө дагы, бүгүнкү биздин учурубузда, азыркы биздин жеткен ушул жашообузда ушул кийим мамилесинде канчалык деңгээлге жеттик, ал кийим мамилеси кайдан чыккан эле десе, биз кайра эле ушул Аллах субханаху таала кийим кийүүдү жана ошол бизге калган жаратылыштарды ушул кийимге ылайыкташтырып материалдарды чыгарып, аны өзүбүздүн жарашыгыбызга, жердин, климаттын жана географиялык жайгашкандыгыбыз боюнча кийимди тандоо бизге укугуну бергендиктен биз мына жашап келатабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эгерде кийим кийүү адептерине жана ушул кийим кийүү адептүүлүккө чакыргандыгына карап көрсөңүз, өзүнүн учурунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң сулуусу эди. Бул адам баласыны жалпылап Аллах субханаху ва таала Кур'анда саузубилlah лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим, биз инсанды өтө сулуулукта жаратканбыз дейт. Анан ошол эле учурда бул дүйнөгө падыша кылып, бул дүйнөгө бир башчы кылып жибергендигинен бул дүйнөнүн бардык сулуулуктарын биз колдонууга укуктуу кылып жиберген. Калган жаратылыштардын бардыгы биздин кызматыбызда экендигини, мына материал боло турган жактарын биз кийим кылып кийебиз, түрдүү бир баалуулукта, ортолукта дегендей. Андан ары хайванаттарны биз аларды унаа катарында колдонобуз. Жерди болсо түрдүү мөмө жемиштерди өстүрүп, аларды витамин катарында колдонуп пайдалануу үчүн жараткан адам баласы эми сөзсүз өзгөчө жаратылышта же ушул жашоодо, коомчулуктун ичинде же жалпы ушул дүйнө жүзүндө жашап аткан адамдар катарында өзүнчө бир кийим маданиятын тандап, мына биз эгерде ушул кийим маданиятын тандоодо келип токтой турган болсок, биз кыргыз эли байыртадан кылымдар карыткан бир эл катарында жашап келебиз. Биздин өзүбүздүн дагы салттуу жана ушул ата бабаларыбыздан мурас калган кийим кийүү адебибиз бар. Ал кийим кийүү адеби чындыгында эле эгерде ала турган болсок, кыргыз өзгөчө ушундай бир эл болгон, чындыгында эле бир мына тарых жараткан канча кылымдар бою ушул жашоосун адам жашоосунда, адам зат жашоосунун ичинде өзгөчө ушул кийим маданиятында дагы биз эң алдыңкы элдердин бири болуп келгендигибизди бардыгы tan алышат. Ошол эле учурда биз дагы tan алышыбыз керек. Мына ушул эле байыркы өзүбүздүн тарыхыбызга, өзүбүздүн чындыгында эле ата бабаларыбыз басып өткөн маданиятты, ошолордун ичинде өзгөчө адам затынын көркү болгон бул кийим кийүүдө болсо, биз мына ол 100 жылдыктын эле алдыңкысыны же мындай ачык айтканыбызда коммунисттик партиясы ушул динди жок кылуу, бизди динден алыстатуу бир саясаты жүргөндүгүн эле эске албасак, андан мурункусунда биздин кыргыз жерибизди, ушул кыргыз элини бириктирген, кыргыз элини ушул жер менен же ушул мамлекеттик мындай айтканда мамлекеттик деңгээлде жана ушул биздин мамлекетибиздин курулуштугуна канча ата бабаларыбыздын эмгеги бар, алардын ичинде апаларыбыздын, энелерибиздин дагы эмгеги бар. Ошолордун кийимине токтолуп өтсөк, ар бир муундун кийим кийүү мындай айтканда өзүнчө маданияты бизде чагылдырып келет адабияттарыбызда. Ал дегени ошол кичинекей секелегиден баштап кыз балдарды, ошол эле кичинекейден баштап туруп уул балдардын кийим кийүү адеби, андан кийин жигиттик учуруна кыз балдар дагы ушул бойго жеткен учурундагы кийим кийгендиги, андан кийин күйөөгө чыккандагы, келин болгондогу, андан кийин байбиче болуп туруп апа болуп, чоң эне, чоң ата болгондон кийин алардын кийим кийүү адептери бизде бүгүнкү күндөрдө тарыхыбыздын далилдөөсү боюнча, тарыхыбызда ачык көрсөтүлгөн боюнча жана ошол эле учурда
жана ошол эле учурда аталарыбыздын дагы өздөрүнүн кийим кийүү адебинде баардыгы бизге мындай жат эмес, балким баардыгы такталып, өз ордунда коюлуп, бүгүнгө чейин жеткен. Анан мына эгемендүүлүк болгондон бери биздин Кыргызстан мамлекетибиз башка мамлекеттер менен мындай айтканда ушул саясий алака кылууда, ошол эле маданий алака кылууда биз өзүбүзчө эгемендүү мамлекет болгондон бери мына 32 жылдын андан көбүрөөк жылдардан бери биз эгемендүү мамлекетпиз. Ал эми ушул 32-30 жылдан көбүрөөк мына ушул эгемендүүлүк алгандан бери биз Кыргызстандын ичинде жашап аткан жарандар катарында эле биз ушул кийим кийүү адебинде жана ушул маданиятта, кийим кийүү маданиятында талаш тартыштардын арасында келатабыз. Ушул мына чыгыштан жана батыштан биздин мамилелерибиз түзүлүп, алардын маданияттарына биз сыртка чыгып барып окуп келип, ошол эле табият илимдерин алууда дагы, ислам дининин илимдерин алууда дагы сыртка чыгып, башка элдин маданиятына аралашып, ошолордон ислам илимдерин алып, кайранан мамлекетибизге кайра киргенден кийин мына ушул жерден бизде мына кийим кийүү маданиятында чаржайыт ой пикирлер пайда болуп, ошол эле диний тармактагы дин таратуучулар дагы, динге үгүттөөчүлөр дагы, ошол эле учурда башка мындай айтканда катардагы элдин ичинде дагы, мисалы үчүн дейли мына бул батыш мамлекеттерине барып келгендер, алар ошол жактын маданиятын алып кирип бизге таңуулагандай бир саясатын жүргүзгөндүгү бизде бүгүнкү күнгө чейин ушундай бир башаламандуулукка алып барып койгондугу бул өкүнүчтүү нерсе. Ошон үчүн сиздерге биз мына башкы сөзүмдө дагы кайталап туруп, Аллах субханаху таала бизге кийим кийүү үчүн кийимди жаратып, ал кийимди уяттуу жерлерибизди тосуу үчүн жана ошол эле учурда сулууланышлык үчүн жараткандыгына, жана ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул кийим кийүүдүн адебинде ушул шариятыбыздын өлчөмүнүн негизинде, пайгамбарыбыз айткандыктын негизинде биздин бүгүнкү күндө ушул ислам динибизди тутунгандыгыбызда эң негизги багытыбыз бул Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасында, ишенимибизде Матуриди акыйдасында. Ушулардын биздин ушул Ханафи мазхабынын мектеби бизге чейин ушул пайгамбарыбыздын кийим кийүү адебинде жана ушул ислам дининин чакырыгынын адебинде кийим кийүүдү айтканда, бул жерде бир канча бөлүктөр менен айтат. Ушул уул бала эрезеге жеткенден кийин, кыз бала дагы ушул бойго жеткенден кийин, бойго жетүүлөрүнө ушул 9 жаштан баштап туруп кыз баланы, 12 жаштан баштап туруп уул баланы жеткенден кийин, эми ушул жаш кезиндеги, секелек кезиндеги жашоодон эми бул акыл эске ээ болду. Бул коомчулукка өзүнүн мындай айтканда адеп аклагы менен бир көрүнө турган жана өзүнү көрсөтө турган учурга жеткенден кийин эми ушул кийим кийүүдүн эң чекити өзүнүн уяттуу жерлерине жабыш керек деген ушул чакырык менен ислам динибиз ушунусу менен өзгөчөлөнөт. Уяттуу жерлерин дегенде мына шариятыбыз өзүнүн ушул багытында мусулмандарды, эркектерди жана аялдарды өзүнчө эми алар чындыгында эле башка жынс болгондугуна байланыштуу адам затынан, бирок жынстары эркек заты жана аял заты болгондугуна байланыштуу аларды назиктиктерине, ал эми эркектердин бул ушул үй бүлөнү багышлыгы үчүн алар сыртта эмгектене турган жана булар ушулардын дагы укуктук талаада алардын бардыгына эреже койгон. Ошол эреженин негизинде эркектин кайсыл жери чындыгында уяттуу, ал бөтөн башка адам көргөндө ал уяттуу деп санала турган жерлерине, ал жерлерине жабышлыгы парз болгон деңгээлде айткан жерлери бар. Эгерде ал жерлер ачык боло турган болсо арам болуп калат, аны менен күнөө болот деп чакырыктары бар. Ошол эле учурда аял затынын дагы ушу эрежеге жеткенден кийин
аларды дагы ушул назиктүүлүктөрүнү эске тутуп, аял затынын көзгө жуук, алар сулуу зат, назик зат, алар аркылуу бир коомубуздун көбөйүшлүгү, коомубуздун бир маданияты, коомубуздун бир тарбиячысы катарында аларга өзгөчө мамиле кылып туруп, аларды ушул уятуу жерлерин дагы чектеген чеги бар. Ал чектеген чектерди биздин шариятыбыздын өлчөмүндө бүгүнкү күндөрдө ушул диний башкармабыз 30 жылдан бери ушул диний жөрөлгөлөрдү Кыргызстан мамлекетинде ушул элге жеткирүүдө жана алардын өкүмдөрүнө, алардын тыюу салган нерселердин баардыгыны алымдар кеңеши түзүлүп, ошолордун фатвасынын негизинде буга чейин эрежеленген нерсени эле кыргыз маданиятына, ушул Кыргызстан жерине, географиялык жайгашуусуна байланыштуу ошонун негизинде биздин жерибизге өзгөчө фатваларды чыгарып келеттер. Ошол чыгарылган фатвалардын негизинде бүгүнкү күндөрдө биздин ушул уламалар кеңешинин чыгарган фатвасынын 12 жана 13 чыгарылган фатвалардын негизинде эркек адамдын уятуу жерлери негизи шариаттын көрсөтүүсү боюнча киндигин астынан баштап туруп тизесинин астыга чейин бул шариятыбызда тыюу салынган, ал жерлерини жаап жүрүүгө милдеттүү болгон ушул уятуу жерлер деп эсептелет. Ал эми ошол эле учурда аял затына дагы өзүнчө өлчөм койгондо аял затынын жалпы денеси уяттуу жер деп саналат дагы. Анан ушул бир гана ушул коомчулуктун ичинде жашап аткандан кийин жүзүнү жана колуну жана ушул томугудан ашыктан баштап туруп бул кадамыны деп коет, ушул бутуну аврат эмес деп эсептейт. Аны мына фатвалардын негизинде ачыктагандар. Эми аялдарга ушул кийим кийүү адебини биз ислам дининде чакыргандыгыны биз бүгүнкү күндөрдө чындыгында эркин болгон элибиз, эркин ой жүгүртүүгө ээ болгон элибиз, ошол эле учурда сөз эркиндигине дагы ээ болгон элибиз, жашоодо дагы чындыгында эркиндикти сүйгөн жана эркиндикте жашап келген мүнөздүү элибизде түрдүү талкуулар жүрүп ататтар. Түрдүү талкуулар кайдан чыгат десе, чындыгында ал кайсы жактан алган, кайсыл багытта кетип аткан идеология деп коебуз. Мына ушунун негизинде анан экинчи тарапка мындай сын айтуулар пайда болгондугуну ачык бардыгыбыз андан кабардарбыз. Андан биз бардыгыбыз угуп жүрөбүз жаран катарында. Ошон үчүн урматтуу момун мусулмандар, мен өзгөчө кайрылганым, момун мусулмандар дегенде биз Кыргызстан мамлекети эгемендүүлүк болгондон баштап туруп биз статистика боюнча кыргыз жараны же кыргыз мамлекетинде жашап аткан элдин 90%-нин айланасында мусулмандар жашайттар дегенде, ошон үчүн биз өзгөчө мусулмандарга кайрылабыз. Башка диндегилерди дагы биз сыйлайбыз. Алар да кошуна катарында алардын сыйыны, алар менен мамиледе, дүйнөлүк мамиледе биз өзүбүздүн адилеттүүлүгүбүздү, өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн адеп аклагыбызды көрсөтүүгө, ошонун негизинде алар менен туура мамиле кылууга биз чакырып кетебиз. Эми өзгөчө биз өзүбүздүн мусулман бир туугандарыбызды биз кийим кийүү адебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чакырган негизинде айтат: Аллах субханаху таала өзү сулуу зат, сулуулукту жакшы көрөт. Бүгүн күнү чындыгында эркиндиктин негизинде ар бирибиз бул жашоо, материалдык жашообузду оңдоодун, ошонун артынан бир канча жылдар жашообуздун убактыбызды курмандыкка чалып, дүйнөнүн артынан жүрүп, бүгүн күндөрдө чындыгында эле жазылгандыктын негизинде, бул Аллах тарабынан жазылган тагдырдын негизинде бүгүн күнү байлык деңгээлине жеткендер бар. Ортолук жашоодо бул ченемдүү тагдыр. Аллах тарабынан рызкыңыз ченемдүү тууганым. Сиз канча аракет кылсаңыз дагы, бирок аракетти таштап койгонго биздин укугубуз жок. Биз аракетти кылабыз, бирок ошол эле учурда ниетиңизге жараша Аллах тарабынан сиз неамат аласыз. Бул дегени ушул тапкан байлыгыңызды Алла берекесин берет, аз болсо дагы. Анан кээ бирлерге сыноо катарында көбүрөөк берет. Анан ушул жерден бир мындай кийим кийүү адебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул эркек затынын баягы уятуу жерлери, негизги уятуу жерлери ушу тизеден киндигине чейин десе, анан жалпылап баягы денесине кийгенде ушу жарашыктуу
өзүнө жарашыктуу. Себеби Аллах жараткан сулуулукка ээ болгон инсан ошол кийимини үстүнөн жапкан кийимине, үстүнөн кийген кийимини өзүнүн эле ата бабасынан, өзүнүн эле салт санасында, өзүнүн эле чөйрөсүндө таква адамдар кийген. Мындай айтканда, ушул биздин чөйрөбүздө дагы, биздин кыргыз калкыбызда дагы буга чейин ушул элди баштап келген, элдин алдында элди идеология тарабынан дагы, саясий тарабынан дагы, адеп ахлак тарабынан дагы, адабият тарабынан дагы, башка жагынан дагы ушу үлгүлүүлүктө бизге келген ата бабаларыбыздын бизге калтырып кеткен кийими бар. Ал ошолордун ичинде Аллах Кур'анда айткандай, силерге эң жакшысы таквалуураак кийимде. Мындай айтканда, таквалыкка, Аллахтан коркууга чакыра турган кийимди кийгениңер, бул силерге жакшыраак деп айтат. Аллахтан коркуураак кийимди кийүү дегени бүгүнкү күндөрдө ушул эң негизги уяттуу болгон жерлерибизди жабуу менен бир электе, андан нары кийгенде биз башка улуттардын, башка чөлкөмдөрдүн географиялык жайгашуусуна ылайыктуу кийген калктын кийимини алып келип Кыргызстандын чөйрөсүндө, Кыргызстан мамлекетинин ичинде, Кыргызстан жеринде кие турган болсок, ал бөтөн кийим болуп калат. Бөтөн кийим сөзсүз, мындай айтканда, баягы жашап аткан коомчулукта биздин мүнөзүбүзгө ал дал келбестиги менен ал нааразычылыктар жаратат. Ошон үчүн биз сырттан окуп келгендик илимиңизди таратыңыз, бирок маданиятта, кийимди кийгенде жана ушул өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү жүргүзгөндө сөзсүз өзүбүздүн Кыргызстан мамлекетинде салттуу болгон элибизден калган, ата бабаларыбыздан калган, ошол эле ата бабаларыбыздын ичинде таквалуулардан калган ушул чепкенибизди, башыбыздан калпагыбызды, кийимибизди дагы узунураак кийип, анан ак кийимдерди эркектерге, ушул көк кийимдерди мындай жарашыктуу кылып туруп кийип, ошонун негизинде анан биз эгерде диний тармакка тиешелүү адамдарга айта турган болсок, алар дагы ушул барган тарапка, ушул илмини же ошол динини тарата турган тарапка барганда өзүнүн келбетини, тышкы көрүнүшүнө ушундай бир сулуулукка бөлөп, мүмкүнчүлүктүн болушунча өзүнүн дене келбетине жарашыктуу кийип бара турган болсо, ошондо сөзү өтүмдүү болот экендигине жана кабыл ала турган тараптар дагы аны кабыл алуусу өзгөчө болот экендигине, бул ошо сырткы келбети. Ошон үчүн сыртты келбетини оңдошулугу үчүн биз ошол эле кийимибиз менен биргеликте дагы ушул эле аалымдарыбыздын бүгүнкү күндөрдө адам заты сулуулукта жаралган, Алла өзү сулуу зат, сулуулукту жакшы көрөт, ошол эле кийимибиз менен сулуулануу менен биргеликте ушул келбетибизди дагы Аллах эркектерди, Аллах мына сакал мурут менен дагы сулуулаган экен. Мына ушуларды дагы койгондо, ушулар дагы иреттөөдө сөзсүз биз адам затын муаллими болгон жана жашоодо бизге үлгү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дайым анын айткандарына кылчая карап, анын айткандарын биз чындыгында өзүбүздүн жашообузда, жекече өзүбүздүн жашообузда мындай кабыл алып, жан дил менен ошону менен алдыга кете турган болсок, иншалла биздин ушул пайгамбарыбыздын алып келген динини жеткирүүдө, пайгамбарыбыздын мураскорлугуну жеткирүүдө биз ошондо акылуу болуп эсептелебиз. Эгерде тескерисинче биз айткан нерсесинде жеткирүү, бирок анын жүрүм турумуну, адеп ахлагыны, анын мүнөзүнү, кийим кийүүдөгү ушундай бир сулуулугуну эске тутпай турган болсок, анда биз жанагы эле ислам дининин баалуулуктарына, эгерде биз өзүбүз сыртыбыздан элдин алдында көрүнүшүбүздө колдонбой турган болсок, анын ички руханий жагына элди байытууда, ошол динди жеткирүүдө биз аксап калышыбыз мүмкүн. Ошол эле учурда ал мураскорлуктан ажырап калышыбыз мүмкүн дегендикти биз мындай деп түшүндүрөлү. Балким деле сиз өзүңүздүн сырткы көрүнүшүңүздү, себеби адам баласы мына канча кылымдар бою жашап келип, бүгүнкү күндөрдө прогресс деп коебуз, ушул илимий багыттагы, маданий багытыбыздагы чындыгында адам баласынын бул дүйнө көз карамы дагы өтө өсүп бараткандыгыны биз ага күбө болуп атабыз. Муну ушул багытта дагы, ушундай бир көз караштын негизинде дагы дин жеткирүүдү биз сөзсүз мындай айтканда өзүбүзгө
өзүбүзгө бир мындай эреже катарында жана ошол элге жеткирүүдүн астында ошол жагдагы адеп ахлакты жана жүрүм турумду оңдой турган болсок, анда Кудай буйрса иншалла биз бул мураскорлукту, ушул эле пайгамбарыбыздан калган мурасты калгандарга жеткирип, аларды дагы ушул катарга кошуп, иншалла бир келечекте эң бир жакшы коом түзөбүз деген бир толук ишенимдебиз. Ал эми аял затына болсо, чындыгында биз жанагы белгилегендей, аял заты эмне менен, аял заты сулуулугу менен, аял заты назиктүүлүгү менен, аял заты көзгө жуук деп коебуз. Ушул ар кандай адамдын көзүнө түшө турган бир жаратылыш, бир сулуулук болгондугуна байланыштуу, аларды ушул эрежеге жетип, бойго жеткенден кийин бир эркекке таандык кылып, Аллах субханаху таала нике аркылуу андан ары ушул адам баласынын тукумун улоо үчүн жашооду эрежелеп койгон, ал тартип болгон. Ошол тартип менен жашап келип атканда, эми аял затыны ошондой бир эркектин тандоосуна түшүп, ал эркекти ал тандап, анан экөөсү ак нике менен жашоо куруп кетүү жолу ал бизге шариятыбызда же жалпы эле адамзаттын жашоосунда бул эрежеленген. Эми ошого чейин ушул аял затынын дагы уяттуу жерлерине жалпы бардык денеси, мына биздин шариятыбыздын өлчөмүндө, шариятыбыздын көрсөтмөсүнүн негизинде аял затынын бүткүл денеси аныкы аурат деп коюлат. Аурат дегени уяттуу жерлер болуп саналат. Ошон үчүн бүгүнкү күндөрдө мына фатвалардын чыккандыгынын негизинде ушул жалпы дүйнө жүзүндө 4 мазхабтын колдоосунун негизинде ушу пайгамбарыбыздан келген нерселерди комментарийлап, ушул мектептер ал Ханафи мазхабы жана Шафии мазхабы бардыгы хижабтын фарз экендигине, хижабтын дегенде анан бүгүнкү күндөрдө ушул хижаб деп араб тилинде айтылып калгандыгынан эле бул араб кийими экен деп туруп, мындай айтканда араб кийими деп таанып, анан ушул араб тили арабча айтылгандыгы үчүн мындай бир жийиркеничтүү бир кабыл алгандар да бар да. Ошон үчүн биз андай деп ойлобойбуз. Балким дейли ушул хижаб дегенде эле өзүнө жарашыктуу дене мүчөсүнүн бөлүктөрүнө көрсөтпөй турган деңгээлде кененирээк, узунураак кийинип, анан башына бул чачтагы сулуулукта аял затына ошол чачыны дагы сулуулугуну ошол бир эркекке таандык кылгандан кийин, бир эркекке ошол сулуулугуну арнагандан кийин ошону жашыртышлык үчүн мына жоолук салып деп. Ошол хижаб деген эле ошол жоолук салып деп. Бүгүнкү күндөрдө ар бир адам баласы өзүнүн тандоосунун негизинде, өзүнүн түзүлүшүнө жарашыктуу жана түсүнө жарашыктуу жоолуктарды тандап, ага эркинбиз биз. Ошолорду тандап, ошол тандоосунун негизинде өзүнүн сулуу жерлерине жарашыктуу кылып туруп, чачыны ошол башына жоолугуну салып жүргөндүктү, ал бетини жабышлык, ал никап деп коюлат. Ошол бетини жаап, анан үстүнөн капкараны кийинип алгандыкты чындыгында эле бул биздин шариятыбызда бул фарз эмес, милдеттүү эмес. Аны ачык далилдеп туруп бул жерде фатвада дагы жалпы шариятыбыздын мыйзамынын негизинде да чыгарганда ал эч кандай милдет эмес. Балким тескерисинче бетини жаап алышлыкты кээ бир жерлерде, кээ бир учурларда макрух деп коет. Мисалы үчүн дейли, мына намаз окууда эгерде бети ачык эмес, бетин жаап алган болсо, маңдайы жерге тийбей турган болсо, сажда кыла турган убактарда анда окуган намазы макрух болуп калат деп айтылат. Ал эми бетини чүмкөнүп жаап алгандыкты арам боло турган деңгээлдер да бар, жери да бар. Бул ажылыкка барганда ихрам кийип, ушундай ыйык амалдарды жасоого келгенде бетин жаап алгандыкты арам деген жерлерге чейин бар. Ал жерде бетин жаппаш керек, ачыш керек дейт. Ал эми бүгүн анан ушул чөйрөнүн көз карашыны дагы адам затынын ушул бир жерде жашап, бир маданиятка калыптанып калгандыгын дагы өзгөчө эске тутуу менен бүгүнкү күндөрдө биз кыздарыбыздан ушунчалык бир аял затынан суранат элек, өзүңүздөрдүн ал хижаб дегенден, никап дегенден чочулабай эле өзүбүздүн эле мына каада салтыбызга ылайыктуу эле ошол эле кызы кандай түстү тандасаңыз ошол түстө өзүңүзгө узунураак көйнөгүңүздү кийип, сиздин дене мүчөңүз сулуу экен, чындыгында ал дене мүчөңүздү башка эркектерге, бөтөн эркектерге көрсөтүүдүн арам экендигини биз сиздерге ачык айтуу менен биргеликте
ошол жерлериңизди жаба жүрүңүз. Жаба жүрүңүз. Бул сиздин укугуңузду коргоо жана ошол эле учурда сиздин коомчулукта бир бейпил жашооңузга бир багыт болуп берет. Эгерде ачылып чачылып анан бир бизге эч кандай бир дал келбеген, биздин тарыхыбызда бирге эч качан бир кайчылашпаган бир элдин маданиятыны бүгүнкү күндөрдө өзүңүз ошол маданиятты тандап, кыргыздын өзүнүн эле чындыгында түпкү маданиятын баягы жээрип, анан башка бир улуттардын бизге эч кандай таандыгы жок, бизге эч кандай тиешеси жок, биздин салт санабызга дагы, тилибизге дагы эч кандай бир динибизге дагы бир жакындыгы жок бир маданиятты кийип, ошол мода деп же болсом дагы бир кандай бир кызыкчылыктын негизинде ушул жалаңгач жабык чыгып аткан кыздарыбызга биз суранат элек эжекейлерибизге ушул кийимибизди оңдойлу. Себеби бул дагы бир улуу маданият. Ал эми коомчулук чындыгында башка элге маданияты менен таанылат. Ал эми ошол эле маданиятында эгерде чолок болуп калса, ошол маданиятыны, өзүнүн маданиятын жоготуп башка бир маданиятка өткөндүгү менен ал келечекте ал коомдун жоголуусуна бир кадам болуп кала турган бир коркунучту жаратат. Ошон үчүн биз келечекте кыргыз мамлекетибизди, кыргыз жерибизди, ушул ала тообузду ушундай бир келечекте бир бактуу, келечекте бир коомубуз дүйнө бир сыймыктана турган жана дүйнө суктана турган деңгээлдеги бир коомчулукка жеткиришилиги үчүн биз ислам динин тутунган мусулмандар катарында анын көрсөткөн маданиятында жерибизге жараша, өзүбүздүн салт санабызга жараша, өзүбүздүн буга чейин ата бабабыз басып келген ушул адеп акылакты жана ошол эле кийим кийүү маданиятын эле биз кайра калыптандырсак, ал эми андан аранан ушул исламдын жөрөлгөлөрүнө, ислам тарабынан келген биздин аткара турган ибадаттарыбызды, амалдарыбызды айтылгандай аткарып кете турган болсок, иншалла биз Кудай буйруса иншалла толук ишенимдин негизинде жана улууларыбыз дагы, жакшы адамдарыбыз дагы, залкарларыбыз дагы бул дини деңгээлде бир залкар катарында ушул 21-кылымда өтүп кеткен жакшы адамдарыбыздын айтуусуна биз толук ишене алабыз жана толук ишенебиз. Келечекте кыргыз элибиз иншалла бир дүйнө аламында улуу бир коомго айланып, жана ошол эле учурда экономика жагынан дагы, социалдык тармагынан дагы жана жаратылышыбызда дагы биз бир өнүккөн бир мамлекетке айлануубузга ар бирибиз ушундай бир коомубузга дал келген, жерибизге дал келген, тарыхыбызга дал келген, ата бабаларыбыздан калган салт санабызга жана ошол эле учурда үрп адатыбызга дал келген кийимдерибизди кийип, анан ошол эле учурда дагы кыргыз эли ушундай бир өзгөчө эл экендигибизди жана мен башында белгилеп өттүм. Муунга дагы өзүнчө кийим кийүү адеби дагы айтылгандыгы жана ошол эле учурда чектелип, буга чейин бизге чейин эч кандай өзгөрбөстөн келгендиги, бүгүнкү күндөрдө ал китепте калып, ал жазууларда калгандыгы, бирок иш жүзүндө келгенде биз башка маданиятты ээрчип кетип аткандыгыбыз бул чындыгында уят нерсе. Ал эми ошол эле учурда биз мына дини тармактагы өзгөчө ушул жагы көбүрөөк талкууланып аткандыгынан мен дини адам катарында, дини башкармалыкта иштеген киши катарында өзүбүздүн дин тармагында иштеп аткандар, ошол эле учурда динди жеткирүүгө укуктуу болуп бүгүнкү күндөрдө элге жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу чөйрөсүндө жүргөндөргө дагы мен чакырып кетет элем. Сиздерди, урматтуу бир туугандарым, элге биз улуулукту жеткирип атабыз. Элге биз бул дүйнө жана ахиреттин бактылуулугуна чакырып атабыз. Жана ушул чакырыгыбызда чындыгында эле биздин өзүбүздүн жүрүм турумубуздун, өзүбүздүн адем аклагыбыздын жана өзүбүздүн ушул айткан нерселерибизге дал жашообуз бул өтө чоң таасирлүү жана айткан нерселерибиздин келечекте ушул тамыр сайып, мындан ары дагы өнүгүп өсүп, мындан ары ушул нерсе биздин келечектеги элибизге бир калыптанып кала турган нерсеге жеткиришилигине сиздин турган турпатыңыз, сиздин сүйлөгөн сөзүңүзгө, жашооңуздун дал келишилиги бул мыйзам экендигини унутпайлы. Ошон үчүн бүгүнкү күндөрдө чындыгында эле биз дини чөйрөдөгү мусулмандар, ошол динди жеткирип аткан даават жолунда жүргөндөрүбүз, дини чөйрөдөгү расмий иштеп аткан молдокелерибиз
сіздерге дагы биз мына жекече өзгөчө кайрылып кетерим. Мынау кийим маданиятыны ушул эл менен баарлашканда, элдин алдына чыкканда, эл мына сиздерди кандай болбосун Аллах тарабынан чакырып аткан пайгамбарыбыздын мураскору катарында өзүнүн сыйын көрсөтүп атканда, алардын сыйына өзүңүздүн мындай айтканда татыктуу экендигиңизди көрсөтүп, аларга дагы ушул жүрүм турумуңузду оңдоп, ушул келбетиңизди дагы татынакай өзүңүздүн жаратылышыңызга жарашыктуу кылып туруп алдыга жүрө турган болсок, иншалла биз бир чоң жеңишке барабыз деген үмүттөбүз. Ал эми тескерисинче сиз өзүңүздүн келбетиңизге, өзүңүздүн жүрүм турумуңузга, өзүңүздүн адеп акылыңызга көңүл бурбай эле, балким сырттагы адамдарды мен оңдоого чыгып атам, ушуларды биз оңдошубуз керек, буларды биз дозоктон куткарышыбыз керек деген чындыгында максатты коюп чыгып атасыз. Бирок ошол максат өзүңүздөн көрүнбөсө, өзүңүздөн сезилбесе, өзүңүздө туюлбаса, анда сиздин айтканыңыздан эч кандай бир маңыз чыкпайт. Ошон үчүн бүгүн кайра талкууга түшүп калып туруп, элдин арасында кайра биздин диний тармакка мындай кээ бир адамдардан дейли, бардыгынан эмес, кээ бир адамдардан кайра жийиркеничтүү көз карашка жеткирип койгонго балким өзүбүз себепчи болуп аткандыгыбызды дагы биз тана алышыбыз керек. Бул кемчилик бизден кетип аткандыгы деп туруп сезишибиз керек. Ошон үчүн айткан сөздүн, хакыйкаттын, бетке айткан сөздүн эч кандай оордугу жана бир оордугу жок деп билем. Ошону туура түшүнүп, Кудай буйрса иншалла биз бардыгыбыз бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, келечекте ушул элибизге, динибизге, элибизге, журтубузга ушул динди чындап жеткирүүдө мына ушундай бир адеп аклагыбызды оңдоодо дагы биз ислам динини ушул алдыга жылдырууда чындыгында эле биринчи элдин биринчи катмарына киргенде жакшы баштадык. Бирок акыры келип чындыгында биз мындай айтканда өзүбүздүн ичинде бөлүнүп жарылууга чейин барып аткандыгыбыз бул диний маданияттуулугубузду жоготкондугубуз болуп саналат деп ойлоймун. Ал эми кийим кийүүдө дагы биз эгерде кийимдин баалуулугу жана баасыздыгы жөнүндө эгерде сөз боло турган болсо, бул жөнүндө дагы биздин ислам динибиз аны дагы өзүнчө камтып өткөндүгү боюнча айтайлы. Кээде адамдар баягы бардарлыгыдан чындыгында анын колунда бар жана анын колу жете тургандыгына байланыштуу кымбаттуу кийимдерди кийиши мүмкүн, ага жетпегендер орточо кийимдерди кийишибиз мүмкүн. Ошон үчүн кийимди кийүүдө ушул өзүнүн акыбалына жараша, өзүнүн чөнтегине жараша, өзүнүн материалдык жашоосуна карата ошонун деңгээлинде кийгендик бул ошол Аллах берген неаматты, Алла берген ушул белекти туура пайдалангандык жана ошол эле учурда ага шүгүрчүлүк болуп саналат экендигин дагы биз эскертип өтөйлү туугандар. Мына мисалы үчүн кымбаттуу кийимди кийгендикти бул кээде адамзаттын баягы жалпы же түздөн түз көз карашында тегеберчилик деп айтаттар да, жок. Аллах субхана сулуу зат, сулуулукту жакшы көрөт дегенде Алла бергенине жараша. Эгерде материалдык жагынан сизге Алла байлык берген болсо, ушул байлыгыңызга жараша өзүңүзчө жакшы кийимдерди, жарашыктуу кийимдерди, кымбатыраак кийимдерди кийгендигиңиз бул Аллах тарапка сиз бергендигине шүгүрчүлүктү көрсөткөндүк деп саналат шариятыбызда. Ал эми тескерисинче же тилекке каршы ушул байлыгы бар эле адамдар кээде ушул байлыгыдан тамса жалап, кийиминде дагы, жеген ичкенинде дагы ушундай бир өзүнчө сараңдуулук кылып аткандыгы бул Аллах тарабына берген неаматтарга, Алла тарабынан берилген неаматтарга бул шүгүрсүздүк деп эсептелет. Ошон үчүн бергенге жараша ошол кийимди кымбатыраак кийсеңиз дагы, бирок бул жерде бир эскерте турган нерсе, кийимди кийгенде экинчи тарапка карап туруп, ал экинчи тараптан сиздин кийимиңиз кымбатыраак болгондугуна карап туруп, андан өзүңүздү өзгөчө сезүү бул текеберчилик деп коюлат. Алардан
өйдө, алардан чындыгында мен өзгөчөмүн, менин кийимим өзгөчө, мен булардан бир топ алдында жашап атам дегендей сезимдерди такыр мүмкүн эмес. Андай сезимдерден сырткары эле элдин катарында бирок кийимиңиз жакшы боло турган болсо, ал Аллахка болгон неаматтын, Аллах тарабынан берилген сизге бул материалдык жашоодо берген белегине шүгүрчүлүк болуп саналат. Ал эми ылдыйгы катмардагы болсо, бар кийимиңизди, сизде барыны ошону таза, татынакай кылып, сиз чыкканда эл, журт, сиз коомчулуктун ичинде жашап аткан бирөө катарында ошолор сизден мындай жийиркенбегендей таза кармап, ал эми келбетиңизди болсо сакал коюудун мына бул фатвада айтылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадисте келет, чындыгында биз сакал коюудун адебинде тиги эмелерден башка ушул яһудилерден деп айтылат, бул еврейлерден деп ошондо ачык айтылган, алардын тескерисинче кылышыбыз керек дейт. Алар муруттарын өстүрүп, сакалдарын дагы өстүрөт элер. Аларга тескерисинче биз муруттарыбызды кыскартып деп, алуу эмес, кыскартып жана сакалыбызды узун койгондук дейт. Эми ошол узун койгондуктун дагы эрежесинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн эле ушул сакалга болгон маданиятында, адебинде имам Тирмизинин риваятында келген хадисинде айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сакалынын жандардан, учунан, анча-мунча мындай айтканда кополураак болуп калса кечирип коесуздар, сапсайып калгандарын мындай кыркып, өзүнүн жүзүнө, сулуу жүзүнө дагы жарашыктуураак кылып ушундай койчу эле дейт. Мына ушунун негизинде бүгүнкү күндөрдө биздин Алымдар кеңеши жана биздин муфтият ошол Алымдар кеңешинин чыгарган фатвасынын негизинде биз чыкырык жасап атабыз. Биздин Ханафи мазхабынын чечиминде сакал коюудун эрежеси жана анын өлчөмү десе, өлчөмү ушул бир тутам ээктен жаныдан болсо дагы ошол колдон келишинче ушул бетиңиздин түзүлүшүнө жараша кылып туруп, кичине мындай чекелерден кичине кыркып, узундугуну ушул бир тутам коюшлук, бул сүннөттүн жеткен чеги. Мындан ашыгыны кесип мындай кичине тегиздесе эч кандай күнөө болуп саналбайт. Сүннөт ушуга чейин, мындан ашыгыны алып коюшлукка мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндөрдө биздин коомубуз чындыгында эле дагы айтабыз. Дүйнө аламы ачык. Дүйнө аламынын маданияты ачык. Бүгүнкү күндөрдө биз бардыгыны аралаштырып ушул Кыргызстанда жашап аткандан кийин экинчи бир мындай айтканда тарапка өзүбүздүн ислам динине тутунган мусулман катарында сыфатыбызды көрсөткөндө алар жийилкенбей турган деңгээлде өзүңүздүн келбетиңизде ошолорго жагымдуу кылып, сакалыңызды дагы ошол четинен мындай түздөп, төрт эле коюп, өзүңүздүн бетиңиздин түзүлүшлүгүнө жараша кылып туруп койгондугуңузга биз чыкырык жасайбыз бул нерсеге. Себеби бул ушул сиздин турушуңуздагы ислам дини көрүнүп атат. Элге сырттан ислам жана мусулмандар деп туруп такай сиз менен чектелип, балким сиздин ушул адеп аклагыңызда жана жүрүм турумуңуздагы маданиятыңыздын жоктугудан. Ислам бул маданият, ислам адеп аклак, ислам бул ушул эле жашоодун чындыгында сулуу бир жашоодун маңызында жашоо. Мына ушул нерселерди сиз такыр этибар бурбастан, бул нерселерге көңүл бурбастан, өзүңүздүн үстү башыңызга көңүл бурбастан айтып аткандыгыңыз ислам, бирок жашап аткандыгыңыз да ислам, кылып аткан амалдарыңыздагы исламдагы негизги эрежелерди аткарып аткан, бирок экинчи тарапка, кошунаңызга, же досторуңузга, же коомчулукка сиз жийиркеничтүү көз карашта, же болбосо ушул өзүңүздүн жүрүм турумуңузда, адеп аклагыңызда аларды сиз динден качыра турган деңгээлде эгерде турумуңуз болсо, анда урматтуу бир тууганым, сиз кайра исламдын өнүгүүсү эмес, балким исламдын бүгүнкү күндө жерилип калышлыгына балким себепчи болуп калышлык коркунучу бар. Ошон үчүн бул нерселерге биз бул жерде өтө маанилүү жана өтө өзгөчө сиздерди бардыгыңыздарды, жалпы Кыргызстан коомчулугуну, жалпы мусулмандарды, анан өзгөчө аял затыны биздин ушул Кыргызстан
мамлекетибиздин ичинде жашап аткан биздин маданиятыбыз жана биздин келечектеги ушул тарбиячыларыбыз. Себеби аял заты канча көркө келсе, аял заты канча данышман болсо, аял заты канча сулуу болсо, аял заты канча ушул жашообузда данышмандуулук кылса, биздин жашообуз жана үй бүлөнүн жашоосу, балдардын тарбиясы ошол эле учурда аялдын, эркектердин жашоосу дагы ошого көз каранды экендигини унутпаңыздар. Сиздер менен Кудай буйруса иншалла биздин элибиз көгөрөт, элибиз өнүп өсөт. Себеби бекерге айтылбайт. Аял заты бул дүйнөнүн көркү. Аял заты эркектерди, аркандай эркектерди бул мырза кыла турган деңгээлге жеткире турган бир мындай укугуңуздар жана Аллах тарабынан берилген өзгөчөлүгүңүздөр бар. Ошону туура пайдаланып, туура колдонуп, ушул өзүңүздөрдүн сулуулугуңуздарды мындай айтканда өзүңүздөр назиктүүлүгүңүздөрдү, өзүңүздүн баалуулуктуңуздарды чындыгында эле сиздер бир баа жеткис, бир кымбат нерсе экендигиңиздерди эске тутуу менен ошолорду мындай кичине мындай айтканда жаап жашырып дегенде эле чүмкөнүп алышлык деп айтылбайт. Балким өзүңүзгө жарашыктуу бүгүнкү күндөрдө чындыгында эле мына ислам тармагында дагы ушул бул жагында да маданиятта ушул аял заттарыбыз ушундай бир коомчулук түзүп, ошол коомчулук аял затына жарашыктуу кийимдердин модаларын иштеп чыгып, ошол жагын дагы сунуш кылып аткандыгын дагы эске тутуп, аял затынын анан дагы бир эми жамынып же ошол хижаб тагынып, хижаб кийип алгандарга биз дагы чакырык жасайбыз. Хижаб кийгенде урматтуу бир туугандарыбыз, аял заты эже карындаштарыбыз, дене мүчөңүздүн бөлөкчөлөрү көрүнбөй турган деңгээлде, сырттан караганда адамга сезилбей турган деңгээлдеги кененирээк кийгендик бул сулуулук. Анан бүгүнкү күндөрдө чындыгында хижаб кийген, бирок дене мүчөсү ар бир бөлөкчөсү көрүнүп тургандыгы дагы бул ислам маданиятынан сырткары болуп калат. Сиздин ал хижабыңыз чындыгында биздин ислам динибиздин чакырыгына эч качан дал келбейт. Аны дагы эскертүү менен биргеликте жалпыңыздарды ушундай бир келечекте бир коомубузду мына кийим кийүү маданиятында дагы иншалла исламыбызды бир даңгазалап, ушул жагдан дагы чындыгында ислам бир улуу дин экендигини көрсөтүүгө бир жол башчы, ушул жолдо чакыруучу болосуздар деп сиздерге толук ишенимдебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.